Assalamu alaikum Oşqabardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, биз Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Камал атайынан салам айтабыз. Камал атадан, Бекзаттан өзүңүздөр көрүп турган красавчик өспүрүм сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Лайк басып коюңуздар, мына кабактарын байкаңыздар. Өспүрүм жакса байланышып бересиздер. Кайсы жерден көрүп жатасыздар сиздер? Комментарий жазып коюңуздар туугандар. Бекзат, ассаламу алейкум. Салам, келиңиз. Ден соолук жакшыбы, иштер жакшыбы? Жакшыбы. Кайрадан эле баягы пай дечисинен келип туруп өспүрүмдүн өртүнөн. Сындуусу узуну чыгат экен. Өспүрүм деп калдык. Жашы канча бунун Бекзат? Буну ака таяр минип. Минип үйрөтүлгөнбү? Просто адамдар көп сурап атат азыркы мезгилде. Жайдак турган тишини мына. Бышты экен, 3 жаш. Мына кулун тиштери да турат мына жегеде мына. Азылдан тарагы жок. Жок, ака бул Булактары камыш кулак экен жаныбар, Кантайры турган, расыл экен мына айтканда. Мына така кагылыптыр. ооба, минип таяр, жолуна түшүп калган расыл. Минип таярбы? Жолуна түшүп калган. Бунун боюну тишини көрсөтүп коелу деген максат эле ака. Туяктарыны эме кылып кой дегендерге, Ооба, расыл ака. пайпагы жок тарт дегендерге чыгарылыш болот экен да. Расыл ака, мына. Мына ака, тартайрың мына. Метр тийди. Мына. Төптөз мына. 70 орду. Кандай болду? Ооба ака мына. 60. Мындай кылабыз, мына. Айткандайындай өлчөп алсын ака мына. Ушул метр. Ооба. Мынандай десеңиз ам эле боло берет. Мына. 65тен өтө экен да мындай Ооба, айтканда. 70ке жакын. 70ке жакын экен, Бышты. Бышты ака. Токуп минип көрсөтөйүн ака. Токуп минип көрсөтөсүн. Мына көрүңүздөр туугандар. Өзүңүздөр мына карап өспүрүм жакса байланышып бересиздер. Биз менен бирге болуңуздар. Мына бизден алыстабаңыздар туугандар. Мына минип дагы көрсөтүп берейин деди. Минген положениясын да көрүңүздөр. Өзүнүн башыны кармагандарын, өзүнүн жеңилдиктерин байкап турасыздар туугандар. Мингенде да өзгөрөт экен резкий, башты сен менен бирдей кармап туруп өзгөрөт экен жаныбар. Аслака атты караң ака. Боюну өлчөп койдук эми. Бул кайердин жылкысы? Аслака бул Бишкектен келген. Чүйдүн жылкысы? Чүйдүн жылкысы эмес. Бишкектен келген. Мына жеңилдигин көрүңүздөр. Зор үйрөнгөн Аслака. Тарбиясы зор келип калыптыр. Ушу турушта алып кетиш керек экен тарбияны. Жүгүргөндө ака көздөн жаш чыгарып жүгүрөт ака. Банда учка аяк жылкы экен да. Ооба. Кличканы эмне деп койдуң? Кличка ака. Эми ака буга койбодук ака. Коюлбадыбы? Алган адам ака жакшы энчи кылам деген адам өзү жакшы ниетте коюп алат ака. Жакшы ниетте коюп алат. Бул ака атасы Польша, энеси Кыргызстан ака. Түбү? Ооба. Мына көрүңүздөр жеңилдигин туугандар, жакшы өспүрүм, колго жоош. Минсем күлүп издегенде байланышасыздар. Тени башына жебичине жооп бересиң. Ооба, ака сыртында турат. Секен бастырчы мына чат таяктарында үстүлөрү кандай үстүлөрү? Үстүлөрү ham көрүп турат. Буга мен раслака. Жакшы, мындай өзүн терски кармайт экен да жаныбар, Бул ака сал эт турагы эле үйрөтүш кыйын болду, Ошон үчүн этин түшүрүп, Этини таштаттың. анан үйрөттүк ака. Кудай кааласа эми ака будан бияка улактарга салып, тарбиясы 100 келди ака. Тарбиясы келди. Жакшы энчи кылам дегендин аты бул. Мындай айтканда. Эми баасы канча болду Бекзат, баасы? Чыкпады раслака, көрдүңүзбү? Мына көрүңүздөр туугандар, камчысыз жакшы даяр үйрөтүп коюптур. Бекзат эми баасын айтчы. Раслака баасын кандай кылып коеюн? Жакын кылып коеюнбу? Жабыштырып айтчы, мына коңшу мамлекеттерден да рахматын айта Кыргыз турган. пулга коем ака. Кыргыз сомго айтылат. 300 миң кеми бар. 300 миң сом. Кеми бар? Эмес ака. Мынакей туугандар көрүңүздөр. Кайман атты да коюп алат экенсиздер өзүңүздөр. Эми номерлерди айтып өт Бекзат. 224 менен. 996 224 менен 73 69 номери 69 номери менен байланышасыздар туугандар. Красавчик өспүрүмдү колдон чыгарбаңыздар.